Өткөн жылы башталган газ кууруу долбоору Ош облусунун Алай жана Чоңлай райондору аркылуу Кытайга өтөт. Жалпы узундугу 215 чакырымды түзүп, анын ичинде эгин талаалар жана жайыт жерлерди кесип өткөн. Компания тарабынан жергиликтүүлөргө компенсация төлөнүп берилип, газ кууруу бүтүп калса, өлкө казынасына да салык түшө баштайт. Ал 35 жылга бүгүн эксплуатация боюнча маселе каралып атат да. 35 жыл бүткөндөн кийин кайра договорлор кайра каралат. 35 жылгача атак бул проект 35 жыл курулуш жүрүлбөйт. 22 жылы проект бүтөт. Анан иште баштайт. Биз баягы жер маселеси инфраструктурадан бергенде 35 жылга эсептеп берди да маселени. Өлүс жерлерге туура келген жер ээлерге ал курулуш бүткөнгө чейин 22 жылга чейин компенсация төлөп берүү маселеси каралат. Бул ири долбоордо бардык чыгымдарды Кытай тарап өзү колго алган. Ал эми Кыргызстан транзиттик өлкө катары долбоорго катышууда. Ири курулуш бүтүп калса, транзиттик аймак катары өлкө казынасына жылына $60 миллион салык түшөөрү айтылууда. Бул долбоор Түркмөнстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Кыргызстандан өтүп Кытайга бара турган Орто Азиядагы өтө чоң проект. Кыргызстандан өтө турган жалпы узундугу 215 чакырым. Бул долбоордун Кыргызстандагы бөлүгүнө $1 миллиард сапталат. Долбоор ишке ашса, Кыргызстандын казынасына өтө чоң салым кошо турган проект болот. Долбоорду ишке ашырууда Кытай тарапка жергиликтүү тургундарды жумушка тартуу талабы коюлган. Газ куурун тартып аны ишке киргизүүдө кыргыз жарандары керек болот. Анын ичинен 30 мектеп бүтүрүүчүсүн Кытайдын жогорку окуу жайына окутууну пландап жатышат. Студенттердин жалпы чыгымын Кытай тарап өздөрү төлөп бермей болууда. Биз окуучуларды кабылдоодо жергиликтүү тургундарга көңүл буруп жатабыз. Аларды окутууда Кытай жогорку окуу жайларына изилдөө жүргүздүк. Анан тендер өткөрүп, Сиан Мунай университетине токтолдук. Андан соң облус жетекчилиги менен жана Кытайдын Кыргызстандагы элчилиги менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, алардын колдоосуна алындык. Бул долбоорду биздин корпорациядагы колдоого алып, каржылоого макулдук берди. Бул ири долбоорду кытайлык Мунай компаниясы ишке ашырат. Компаниянын долбоору ийгиликтүү ишке ашып калса, кыргыз жарандарын да жумушка тартууну максат кылышууда. Компаниянын божомолунда Кыргызстандан 1000 чукул адам жумуш менен камсыздалышы мүмкүн. Марат Акынбек уулу, Нурсултан Абдикерим уулу, Ынтымак.